Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн класстан тышкары окуу сабагы. Көтөрүңкү маанай менен сабакты баштагым келип турат. Келгиле чогуу балалык ырын ырдасак. Ай чыкты карачы айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Балдар, асманда катарлашып топ-топ учкан куштардын атын билесиңерби? Ооба, туура айтасыңар. Анын аты Турна. Турнанын өзүн, сүрөтүн же ал жөнүндө мультфильмдерди көргөнсүңөрбү? Бүгүнкү сабакты Турна жөнүндө баштаганыбыз бекеринен эмес. Себеби өтүлүүчү тема Турна эне жөнүндө. Сабакты баштардан мурун максатты коюп алсак. Жомокту угуп, мазмунун көркөм сүйлөп берүүгө үйрөнүү. Турналардын жашоо тиричилиги, Турна эненин боорукердиги жөнүндө өз пикириңерди билдире алуу. Канаттууларга аяр мамиле жасоо керектигин түшүнүү. Андай эмесе көңүл буруп отурсаңар. Каримовдун эне жомогу. Илгери тээ өткөн заманда бир Турна болуптур. Анын 40 балапаны бар экен. Жай аяктап, күз келип, суук түшөр мезгилинде жылуу жер издеп түштүккө карай 40 балапанын ээрчитип алып учуп жөнөйт. Кете беришет, токтобойт, дем алышпайт. Нечен дарыялардан, деңиздерден, көлдөрдөн, бийик тоолордон өтүшөт. Ач калышат, ток болушат, баарына чыдашат. Акыры чарчашат, чалыгышат. Канаттарын сермей албай учуп баратышып үргүлөшөт. Ошого карабай сапарын улай беришет. Акыры балапандары чырылдашат. Энеке, дем алалычы, чарчадык, уйкубуз келди, деп ыйлашат. Чыдагыла балдарым, бизге жол жүрүп баратып эс алууга болбойт. Биз учкан бойдон жашай турган жерибизге, жашыл жалбырактуу көгүлтүр көлдү жерге жетишибиз керек. Чыдагыла кагылайындарым, дагы 1-2 күндө жетип калабыз, деп соротот энеси. Балапандар буга көнбөйт, жашын төгүп ыйлашат, энесинин тынчын ала беришет. Айласы түгөнгөн энеси эмне деп жооп берерин, алаксытып эмнени айтарын билбей шаштысы кетет. Энеке, чарчадык, эми мен жыгылам, мына жыгылып баратам. Энеси бул сөздү угуп шашып калат, коно турган жер издейт. Бир убакта алыстан бир түп дарактын карааны дүпүйүп көрүнөт. Балапандары менен энеси ошол жакты карай сызып жөнөшөт. Барышса, дарактын бутактарына кыл тузак коюлуптур. Эне ойлонуп турбастан балапандарын бир-бирден тузагы жок бутакка кондурат. Абдан чарчагандыктан көздөрү тунарып, өзү байкабай тузакка түшүп калат. Балапандары энесинин бул азабын сезишпейт. Алар эчак ширин уйкуга кеткен. Эне байкуш бутуна илген тузакты чокуп, түйүндөрүн чечүүгө аракет кылат. Акыры чарчап, көзү уйкуга кетет. Таң да атат. Тузак салган киши келип, куштарга таш ыргытып, тобун бузат. 40 балапандын баары эсен соо тузакка илинбей көккө көтөрүлөт. Конгон ордунда бир гана энеси калат. Кете бергиле балдарым, мага карабагыла. Таштайып кетпесин бирөөңөргө, бийикте учкула. Балапандары энеси жакты карап ыйлашат. Жаным энеке, сага эмне болду? Жүрбөйсүңбү? Биз менен бирге учпайсыңбы? Дешип жалгыз түп даракты биреке айланышат. Балдарым, кош болгула, эч жерге конбой, жашыл жалбырактуу, көгүлтүр көлдү жайкалган жакшынакай мекенибизге аман эсен жетип алгыла, кагылайындарым. Энеке, деп ыйлашат
Балапандар энесин кыя албай: «Мага карабагыла, жөнөгүлө, таш тийбегей эле эме, эй Кудайым, балдарымды сактагын» деп эне байкуш безилдейт. Эне өлүп баратып, тыпырап, канаттарын серпе албай калганга чейин өзүн эмес, балапандарын ойлоду. Кудайга шүгүр, балапандарым аман эсен кутулуп кетишти. Балдар, жомок кызыктуу бекен, силерге жакты деген ойдомун. Келгиле, анда эмесе менин суроолорума жооп берсеңер. Турна балапандар менен кай жакка учуп жөнөптүр? Туура, күз келип, жылуу жер издеп учуп жөнөшүптүр. Алар эмнеге чарчашат, эмнеге чалыгышат? Ооба, алар абдан көп учушту. Токой, деңиз дарыялардан, тоолордон өтүштү. Ач калышат, ток калышат, акыры чарчашат. Ошондуктан чалыгышат. Эне балдар үчүн баарына даяр экенин жомоктон улам айтып көргүлөчү. Туура, балдарына боору уруп, тузак салынганын көрүп туруп, балдарын дарактын тузак коюлбаган бутактарына жайгаштырып, чарчап калгандыктан байкабай өзү тузакка түшүп калбадыбы? Балдар, эмне үчүн балапандар энесин куткара алышпады? Себеби турналар өтө назик. Алар адам менен кармашууга алсыз болушат. Кымбаттуу окуучуларым, бул жомокту окуп жатып, турна эненин боорукердигине, мээримдүүлүгүнө ыраазы болуп, баатырдыгына таң калдым. Силерчи? Бул жомок жөнүндө иниңерге, сиңдилериңерге айтып бересиңер деп ишенемин. Азыр апаңар кайда отурат? Чуркап барып, бекем кучактап, алтыным апа, боорукерим, сизди абдан жакшы көрөм деген сөздү айтууну унутпагыла. Кымбаттуу окуучулар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Үй тапшырмасы учуп бараткан турнанын жана анын балапандарынын сүрөтүн тартуу, жомокту көркөм сүйлөп берүү. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла.